Нефтетрейдерлер ассоциациясы күйүүчү майды маркалоону киргизүүгө тынчсызданат. Алар маркалоону киргизүүнүн шарт мөөнөтүн карап чыгууну өтүнүүдө. Алардын айтымында бизнес ыңгайлашып, баа кескин көтөрүлүп кетпеш үчүн 1-2 жылга пилоттук долбоорду ишке киргизүү мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү сунушташууда. Эске салсак, буга чейин өлкөдө күйүүчү майды маркалоо системасы расмий ишке киргизилген. Жаңы жылдан тарта маркасы жок бензинди же болбосо дизель майын сатууга тыюу салынат. Ал эми нефтетрейдерлер бул тармактагы бизнес ансыз дагы башка төлөмдөргө жыкталгонун эске салып, импортко кошумча нарк салыгы, акциз салыгы, сатуудан алынуучу салык жана бажы алымдары, экологиялык төлөмдөр жана Кыргыз темир жолунун кызматтары үчүн киреше салыгы, социалдык жана башка төлөмдөрдү тизмектеген. Мунай компаниялар болсо бир нече миллион сомду тоңдурууга аргасыз болот дешет алар. Анткени ансыз деле мунай затына алдын ала төлөө керек. Ал эми каржы жаатында кыйналып, орто кичи ишканалар жабылышы ыктымалдыгын билдирүүдө.